Саламатсыздарбы, сіздер менен Мирлан Батырханов. Бүгін біз сіздер менен кыйынчылык, кандай гана иш баштабаңыз, кандай гана бизнес баштабаңыз, ошол учурда кыйынчылыктар жөнүндө дагы улантып кетебиз сөзүбүздү жана мотивацияңыздын, кызыгууңуздун чөгүп кетиши, түшүп кетиши жөнүндө сүйлөшөбүз. Демек, ар бир иште өзгөчө бизнес, соода ишинде мындай болот. Bir gün iş bolот, bir gün начар болот. Bir gün содаңыз болот, bir gün содаңыз начар болот. Bir gün адамдар сизге катталат, bir gün катталбай, сизге жок деген сөздөрдү айтат. Сизге жакпаган сөздөрдү айтып, сизди айнытат. Bir gün акчаңыз болот, bir gün акчаңыз жок болот. Өзгөчө сиз бизнес баштап аткан болсоңуз, же бизнесиңизди өстүрүп аткан болсоңуз ушундай болот, Ошол учурда таштап койбош үчүн эмне кылыш керек? Ошол учурда сиз таштап койгуңуз келет. Ошол учурда мен колуман келбейт окшойт деп өзүңүзгө ишенбей калган күндөр бар. Ошол учурда өзүңүздү аябай ыңгайсыз сезип, башкалардын астында өзүңүздү төмөн сезген күндөр болот, Ошол учурда кантсеңиз болот. Бул нормалдуу көрүнүш. Бул нормалдуу көрүнүш. Бардык бизнестер үчүн, соода иши үчүн бул нормалдуу көрүнүш. Бул кандай? Мисалы үчүн, bir gün жаан жайт, bir gün күн ачылат. Bir gün күн өтө катуу ысып кетет. Кийимден тажайсыз. Bir gün болсо салкын болуп, суук болуп кетет. Бекинесиз. Bir gün катуу кар жайт, bir gün болсо ошол кар жайт дагы жылуу болот. Романтика болуп көчөдө сейилдеп жүргүңүз келет, Bir gün болсо ызгардуу суук болот. Бирок жаман күндөрү сиз көчөгө чыккыңыз келбейт. Бирок жашагыңыз келбей калбай тура, сиз билесиз, эртеси күнү же 2 күндөн кийин күн ачылат. Билесиз ошону. Буга сиз нормалдуу карайсыз. Бизнесте да, соода ишинде да ошондой эле болот. Bir gün ишиңиз сонун кетет, bir gün ишиңиз анча болбойт. Bir gün адамдар сизге катталат, өздөрү жабышып катталат. Bir күнү болсо 10 адам чакырсаңыз деле, 20 адам менен жолугушуу уюштурсаңыз деле сизге эч ким катталбай калат. Бул нормалдуу көрүнүш. Ошол себептен буга көнүңүз. Башында сизге бул көнүгүш болбойт. Ошол мезгилде таштап койгуңуз келет. Ошол мезгилде сиз эсиңизде болсун. Эгерде сиз азыр кээ бир кыйынчылыктарды жеңген болсоңуз, мурун турмушуңуз мындан да начар болсо ошону эстеңиз. Мен кандай жашайт элем мурун? Мындай эле деп эстеңиз. Ошентип эстесеңиз сиз ошону ута аласыз да. Мен ошентип утам көбүнчө. Мисалы үчүн биз бизнести жаңы баштаганда бизде мындай болот эле, акчага жетпей, нанга да акча калбай калат эле. Жол кереге да тапсак сүйүнөт эле. Кийим жаңылоо үчүн бизде кийим жок эле, акча жок эле. Бут кийимдер тешилип калса, ошону жаңы алууга да акча болбойт эле. Ошол күндөрү аябай өзүбүздү униженный, төмөн сезет элек, начар сезет элек. Бирок биз билет элек, мен ошондой айтат элем. Ничего, бул күндөрдө өтөт. Мен муну эмне максатта? Мен азыр оңой айлыкка ишке кирип алсам болот. Бирок бул мени ловушкага, мени бул капканга киргизип коет деп өзүм айтат элем. Ушул бизнести мен чыдап куруп койсом, убага келет. Иштебей туруп дагы акча түшө. Убага келет. Эртеден кечке жүгүрүп иштебесем дагы, жүгүрүп иштегенде акча түшө деп өзүм айтып элем. Ошол күндөр келди, ошол күн мен үчүн чындык болду. Эмнеге? Менин көзүмдө, көз алдымда ошол элестетүү бар эле. Ушуну мен чыдап өтүп койсом, ушул нерсе сөзсүз болот деп өзүм айтып. Ошон үчүн ошол кыйынчылык күндөрдү жеңип өттүм. Дагы бир күндөр болот эле. Бизнесибиз төмөнгө түшүп кеткен, банкрот болуп, карыз болуп кеткенбиз, бизнесибиз тескери кетип атат артка. Башка шаарларда ачып алганбыз, бирок аны күчүбүз жетпей калды. Аны биз көтөрө албай калдык. Өзүбүздүн негизги биз жашаган шаарларда бизнестер түшүп кетти. Ошол мезгилде болот эле, мен Москвада жүрүп иштегенимде, Алматы ишекте иштеп жүргөндө болот эле, жада калса официант болуп күндө акча түшүрчү, күндө наличка түшүргөн адамдарды көрүп сустанат элем. Кандай сонун күндө акча түшүрөт. Эч кандай проблемасы жок. Менде болсо карыз төлөш керек, тияга төлөш керек, буга төлөш керек, арендага төлөш керек, жана башка көптөгөн төлөмдөр бар. Ушунун баарын төлөш керек. Акча дароо түшпөйт, күндө наличка жок деп иштегим келбей калган күндөр болчу. Ошол мезгилде мен айтып элем. Бул күндөрдө өтөт. Зато бул капканда жүрөт. Иштеген күнү акча түшөт, иштебей калса акча түшпөй калат. Бул чакан бизнестин ээси кичинекей бизнесте жүрөт. Ошол жерде айланып жүрөт. Биз иштебей калса ооруп калса акча түшпөйт. А мен болсо албетте чоң бизнес куруп атам. Мен келечекте мен иштебей калсам да акча түшө турган нерсе куруп атам деп өзүмдү чоң жакты көрсөтөт элем да. Жанагы проблемалар, кыйынчылыктар мен үчүн кичинекей болуп калат. Анткени мен ради чего, эмне максатта жасап атканын мен билет элем да. Ошол себептен ошого чыдайт элем. Бир убакта күндөр болгон, баласы кичинекей садикке берилди десек ала элек. Анан биз жубайым экөөбүз дагы бир бизнес ачканда ошону раскрутка кылыш үчүн күндө иштейт элек. Балабыз биз менен келип, биз менен кетет эле. Анан аны биз коляска салып же мен көтөрүп алып баракчалар таратат элек. Ошол мезгилде аябай өзүмдү униженный сезет элем. Неудобно болот да, адамдардын астында уялгандай болот экен. Бирок айтат элем, ничего, мен азыр жасап койгон ишимдин өзүрүн көп жылдар бою, 10 жыл бою, 15 жыл бою, келечекте 5 жыл бою, 20 жыл бою ушул ишти жасап алсам дагы акча түшүп турчу убакыт келет. Мен ошол максатта ушуну куруп атам. Азыр жасап койгон ишимди мен күндө жасашка милдеттүү эмесмин. Убагы келет ушул ишти жасап алсам дагы түшө берет деп айтчу элем. Ошол себептен сиз дагы ушундай күндөрү ушуну эстесеңиз болот. Азыркы күндөрдө дагы болот. Бизнесиңиз чоңойгон сайын албетте өзүнүн деңгээлине жараша башкача проблемалар болот. Ошол проблемалар болгондо мен мурункумду эстейм. Бир убакта ушундай болуп жүрөт элек. Ошол күндөрдө жеңдик. Бул күндөр дагы оңой эле жеңип коебуз деп
уже жогорку деңгээлдеги проблемаларды башкача. Мисалы үчүн жакын күндөрү биз өзүбүздүн дагы бир бизнестерибизди чоңойттук, акчанын баары ошол жака кирди. Чоң тренингке барып келдик, ал жака кирди, жана бир автоунаа алып ошол жака кирди. Анан кээ бир биз жардам берип турган адамдар убагында бизге акчаны бере албай калды. Эмне болду? Биз башкалардан акча карызга сурадык. Бир тиен акча калбай калды ушул жерде. Эмне болду? Бул да өзүнчө стресс болду. Себеби акча жакшы акча кармап бөлүнүп калды. Эмне болду? Биз бир убакта ушундай да абалга келе элек. Бир убакта жада калса бирөөгө карыз болбосо каяктан түшүшүн да билбейт элек. А бирок жакын арада да 1-2 айда ушул акча кайра келип калат, билебиз. Ошол себептен буну оңой чечтик. Сиз дагы ошол себептен эгерде сиз орто деңгээлде жашап атсаңыз, мурункуңузду эстеңиз, оңой чечесиз. Оңой чыдайсыз азыркы кыйынчылыктарга. Эгер азыр кыйынчылык өтө төмөндө жүрсөңүз, карызда жүрсөңүз, же бир тиен акчам жок, жада калса туфлимди же бут кийимди алмаштыра албайм, жаңылап албайм деген абалда жүрсөңүз, анда сиз келечекти элестетсеңиз болот да. Ушул максатта, ушуга мен кетип атам, ушул максатта мен чыдап койсом болот, ради этого стоит, бул аябай сонун максатта мен келечекте чыдап койсом ушуга сөз жетем деген сөздөрдү айтсаңыз, сиз утуп чыгасыз. Демек эсиңизде болсун, бир күн кыш болот, бир күн жай болот. Бир күн жайдын өтө катуу ысык болот, бир күнү жаан жаап, салкын болуп, салкын аба болуп, көчөдө сейилдеп, сонун таза абада жүргүңүз келет, назыр абага окшоп, ал эми бир күн күнүс келет. Бирок анын айынан жашоо жаман болуп калган жок. Ошонун айынан жашоо таттуу, даамдуу, сонун болот. Именно ошол суук, өтө суук кездерде өтүп койсоңуз, сиз жылуу, салкын кездерди баалайсыз, баркына жетесиз. Бул бизнесте дагы, биздин бизнесте дагы ушундай эле болот. Ошол себептен кыйынчылыктарды ушинтип эле жеңип алсаңыз болот экен да. Өзүңүздү башкара билсеңиз, өзүңүздүн оюңузду башкара билсеңиз, өзүңүздүн келечегиңизди элестете билсеңиз, азыркы күндөрдү жеңип чыга аласыз. Сиз менен Мирлан Батырханов болду. Видео жаккан болсо, лайктарды басабыз, каналга катталабыз жана башкалар менен бөлүшүп койсоңуздар.